Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, Түз эфирде Арьяна программасы, кызматыңыздарда мен Айзинай Курманова. Бүгүн биз Кыргызстандагы марафондор туурасында сөз кылмакчыбыз. Акыркы 2-3 жылдан бери Кыргызстанда жаш дебей, кары дебей көпчүлүк чуркоого кызыгып башташты. Бул албетте өтө жакшы көрүнүш. Мындай жакшы көрүнүштөрдү уюштурууда өзгөчө спорттук бирикмелер, спорттук федерациялардын салымы чоң. Анын арасында Кыргызстандагы Номад спорт коомдук бирикмеси акыркы 3 жылдан бери байма-бай мына ушундай марафондорду өткөрүп келе жатат. Алдыда дагы Кыргызстанда биринчи жолу ультрамарафон өткөрүлөт. Мына ушуга отурлай бүгүн биз Номад спорт коомдук бирикмесинин коомчулук менен байланыш адисин конокко чакырганбыз. Алдыдагы 45 мүнөттүктө биз менен болууга чакырабыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Жакында эле Кыргызстанда Соңкөл ультрамарафону өткөрүлгөнү турат. Бул июль айына белгиленип жатат жана Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жаткандыгына байланыштуу өзгөчө бардык көрмандар, чуркоону сүйгөн бардык жарандар кандай болот, эмнелер болот, кантип катышсак болот деген кызыгуулар көп болуп жатат. Мына ушундан сизди чакырганбыз. Ультрамарафон кандай максатта өткөрүлүп атат, кандай уюштурулуп атат, азыркы учурдагы абал кандай бул жаатта уюштуруу иштеринде? Биринчи кезекте бул иш-чараны биз пландаштырган эмеспиз. Ал биздин спорттук календарь бар, аякта жок болчу да. Бирок азыркы абалга, учурга жараша мындай аргасыз болдук да ушундай бир иш-чараны уюштурууга. Анткени биз ага чейин деле көлдө жана ошо көлдө ультрамарафон өткөзмөкпүз. Бирок азыркы абалга карата биз андан мындай четке кагып атабыз. Бул жылы өткөзбөй эле, балким наркы жылы өткөзөбүз деп. Бирок азыркы абалда өзүбүз көргөндөй, мисалы адамдарды бир жерге алып келип, мындай массалык түрдө бир иш-чараны өткөзүүгө азыр мүмкүнчүлүк жок. Коркунуч да туудурабыз да. Бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүз көргөндөй туризм жагында көптөгөн жерлер бизде мындай жаман сезип атышат өздөрүн. Анткени биринчи жолу мындай чет өлкөдөн туристтер келишпейт. Жана биз билебиз, Соңкөлдө иштеп жүргөн биздин жарандарыбыз, алар ошо чет өлкөдөн келген туристтерден мындай акча табышат да, ичине элечи. Быйыл андай болбой калат. Анан биз ошол жагын да ойлодук да. Кыргызстанда жалгыз эле чет өлкөдөн келген эмес, биздин Кыргызстанда болгон жарандар менен мындай жөнөкөй жарандар эмес, активдүү спортту жакшы көргөн, биздин мындай чуркоону жакшы көргөн сүйүүчүлөр менен бирге ушундай иш-чара өткөзөлү деп максат кылдык. Экинчиден, эмне үчүн биз Соңкөлдү тандадык? Анткени Соңкөл өтө мындай керемет жер десек болот. Жаратылышы өзгөчө, мисалы Ысык көлгө окшошпойт. Суусу да аябай тунук. Көптөгөн балыктар, куштар жана активдүү мындай спорт менен машыккан адамдар келип, жалгыз эле иш-чарага катышып эле мындай өзүнүн көңүлүн ачуу эмес, ошол жаратылышты көрүп, чынында Кыргызстанда ошондой бир керемет жерлер бар деп, ошол максатта ошондой бир иш-чара өткөзүп атабыз. Жана албетте бул ультрамарафон биринчи жолу өткөзүлүп атат. Бул 90 километрге созулат, анын дистанциясы. Бирок коркпогула, мындай айтканда, адамдар бир күндө эле аны чуркабайт. Аны биз 2 күнгө бөлдүк да. Биринчи күнү 40 километр жана экинчи күнү 50 километр эме өтүш керек да. Анан биякта эң башкы мындай идея эмеде да. Соңкөлдү айланып өткөндө 96 километр түзөт. Ошондуктан биздин сүйүүчүлөргө алар жөн эле чуркабай, буюрса Соңкөлдүн көлдү айланып анан чуркап келишет да 2 күнүн ичинде. Бул жакта чуркагандан тышкары ошондой эле вело жарыш дагы боло тургандыгын маек тышында айтып калдыңыз. Бул жакта канча километрге чуркашат жана алардын коопсуздугу кандай сакталат? Биринчиден, бул 2 күндүк иш-чара. 18-19 июлда болот. Жана айтып кеткендей, бир күндө 90 километрди өтө эле оор. Жана биякта эң башкы факторду эске алыш керек. Бул бийиктик. Соңкөл 3016 метрде бийиктикте жайгашкан жана аякта мисалы жөн эле барып эс алган кээ бир адамдарга өтө эле кыйынч, мындай ден соолугуна деле мындай эме да, негативдүү таасирин бериши мүмкүн да. Ошондуктан биз ушул гонканы экиге
эки күнгө бөлгөнгө ушундай бир чечимге келгенбиз да. Жана бизде жалгыз эле чуркаганды сүйгөн адамдар көп эмес. Бизде дагы буюрса велоспортто өнүгүп келатат. Бизде ошондой эмелер катышуучулар бар. Ошондуктан ультрамарафон жана велоспортко катышкан биздин катышуучулар алар биринчи күндө 40 километр жана экинчи күнү 50 километр өтүшөт да. Алардын старты бир убакта эле болот. 18 күнү саат 10-до башташат жана ким өзүнүн күчүнө жараша финишке келишет. Тагыраак айтып келгенде биз Батай арал деген жер бар. Аякта атайын биздин боз үйлөр тигилген. Көптөгөн туристтер билет болуш керек. Аяка көптөгөн эмелер барып эс алып турушат. Ошактан башташат. Бул түштүк жак деп коебуз. Ошол түштүк жактан баштап түндүк жакка чуркап барышат. Жарым 40 километр. Аякта түнөшүп, эс алып, кайра эртеси күнү кайра 50 километрди чуркашып, кайра Батай аралдан ошакка финишке келишет да. Буюрса. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, кадимки марафонго караганда ультрамарафон алдаганча кыйыныраак, оорураак. Бардык эле каалоочулар бул ультрамарафонго катыша албайт. Бирок айрым чуркоонун сүйүүчүлөрү эгерде катышам деп өздөрү каттоодон өтүп, же болбосо кандайдыр бир балким оорулары болсо, жашырып кое турган болсо, бул жагы кандай көзөмөлдөнөт, кандай текшерилет? Биринчи кезекте адамдар жазылып атканда биринчиден биз бардык эмелерди жазып чыгабыз да, куралдарды. Кандай болуш керек, канча жашта болуш керек. Биринчиден 18 жаштан өйдө. Мындай айтканда, жашына толук келип, өзүнө жооп бере алган мындай адам керек. Экинчиден аякта көптөгөн эмелерди биринчиден бул бийиктикти да айтып кеттик. 3016 бардык эле каалоочулар чуркай албайт, мындай айтканда, аны даярдыгы керек. Жана экинчи башкы эреже, ар бир катышуучу бул медициналык жактан изилдөөдөн өтүп, көрсөтүлүп, жана ошол жактан справканы алып келиш керек да. Жана бизде атайын спорттук врачтар бар, анан алар катышуучунун ден соолугун карап жана айта алат. Сиз 3000 канчалык мындай бийиктикте чуркай аласыз, жана сизге уруксат берилет деп. Жана жалгыз гана ошондой мындай кагаз болгон учурда эле гана биз адамды ошого катыштыра алабыз да. Биздин ультрамарафонго буюрса. Жогоруда 18 жаштан жогоркулар катыша алат деп калдыңыз. Ал эми канча жашка чейин катыша алышат? Ал жагында чектөө жок. Ден соолугу чың, мүмкүнчүлүгү болсо, каалоосу болсо катыша алат. Марафонду уюштуруу бул чоң деңгээлдеги иш-чара. Ал үчүн атайын коомдук бирикменин кызматкерлеринен тышкары өзүнчө атайын ыктыярчылар дагы тандалып алынат. Анан бул жаатта кандай болуп атат? Канча ыктыярчы тартылууда, же болбосо уюштуруу тарабында кандай пландар бар? Биринчиден ыктыярчылардын саны, бул катышуучулардын санына мындай дал келиш керек да. Канча көп катышуучу болсо, ошончо ыктыярчы керек. Бирок азыркы кырдаалга жараша биз деген чектөө койдук. 300 адамдан ашпас керек. Жана алардын баарын биз ар бир эмеге бөлүштүрөбүз өзүнчө. Мисалы, велоспортко 100дөн ашык адам катыша албайт. Ультрамарафонго 100дөн ашык адам катыша албайт. Жана айта кетчү, жана трейл чуркоо дедик. Бул 5 жана 21 километрге да чуркоо мүмкүнчүлүгү бар. Аяка деле мисалы 100дөн ашык адамды жаза албайбыз да. Жана өзүнчө шарт коюп атабыз. Адамдар келип бир жерге топтолбосун. Сөзсүз түрдө маска болуш керек. Жана көбүнчөсү биякта көп чуркоочулар суроо берет болуш керек. Чуркоочулардын убактысын кантип белгилеп беребиз? Баары тең бир жакка келип анан чуркаш керек да депчи. Ал учурда биз дагы көзгө алдык. Жана бизде атайын система бар. Майлапс деп коет. Ал чуркоочулардын хронометражын чыгарып берет да. Кайсыл убакта чуркабаса дагы ар бир адамдын мындай индивидуалдуу түрдө өзүнүн убактысын чыгарып берет да. Демек, чуркоочулар келгенде анын баарын бир жерге топтоп туруп кел чуркагыла дебейбиз. Баарыбыздын арасында дистанцияны кармап, баардыгын эме менен кезек менен буюрса стартка жиберебиз. Дал ушул ультрамарафонго катышуу үчүн каттоо башталды, анан кимге кайрылыш керек? Биринчиден каттоону биздин сайтыбызда кылса болот. Nomadsport.net деген сайт бар. Аяка кирип ичинде толук маалымат бар.
канча сом, кантип катышса болот, кантип барса болот, кандай категориялар бар, анын баары ошол жакта бар. Жана андан сырткары бизде албетте соц тармактарда баракчаларыбыз бар. Nomad Sport Check-it KG деп издесе, ошол жакта баардык маалымат. Жана телефондорубуз бар 554 60 0707. Ошол телефон менен байланышып, толук маалыматты алса болот да. Сөзсүз түрдө биздин баардык көрүүчүлөрүбүз дал ушул Nomad Sport коомдук бирикмесинин баардык социалдык тармактан издеп, ал жактан атайын катталуудан өтүшсө болот, же болбосо Nomad Sport Net деп баардык Google'дан издеп, өзүнүн расмий сайтынан каттоодон өтсөңүздөр болот экен. Ал эми азыркы учурда каттоодо канча адам өттү жана акыркы күнү кайсы күнгө чейин катталып чыгыш керек? Буюрса 16-июлга чейин каттоо ачык. Кимдер ойлонуп атса, кимдер пландаштырып атса, ошолго чейин келип мындай каттоодон өтсө болот. Бүгүнкү күндө биз ачканыбызга 1 жума боло элек. 1 жума болуп калды. Бүгүнкү күндө 20дай катышуучу катталды. Жана биз ультрамарафонго келгенде буюрса азыр 2 адам катталды. Бир айым Жамиля Орозова деп, буюрса ал 90 километрге даярданууда. Жана экинчи катышуучу Аманкул деп. Жана ал жөнүндө маалыматтарды сайтка кирип деле аякта атайын катышуучулардын немеси болот, тизмеси. Ошол жака кирип ачык түрдө баарын көрүп билип алса болот да. Жогоруда дагы белгилеп өттүк, акыркы жылдары Кыргызстанда марафонго чуркаган өзүнчө бул жаштар арасында тренд болуп калды десек болот. Бир гана жаштар эмес, улуу муундагылар дагы өздөрүнүн ден соолугу үчүн, жакшы бир жашоо образы үчүн же болбосо жаштарды спортко үндөө үчүн дагы катышып келе жатат. Бул бир жагы, ал эми экинчи жагы көпчүлүк биздин кесипкөй жөөгүлүктөрүбүз дагы дал ушул марафондон кайсы бир деңгээлде каражат табуу максатында дагы катышып жаткандыгын жашырбасак керек. Анан бул жаатта марафонду, ультрамарафондун байге фонду кандай болот? Биринчиден, байге фонд бул көбүнчөсү партнерлор, мындай айтканда спонсорлордон түзүлөт. Бул иш-чара өтө эле мындай кичинекей болгондугу үчүн биякта биринчи кезекте медалдар берилет, жана буюрса биздин партнерлордон, эмелерден буюрса кандайдыр бир белектер берилет да. Жана мындай айткандай акчалай байге бул иш-чарада каралган эмес да. Акчалай байге каралган эмес. Азыр болсо дал ушул Nomad Sport бирикмеси буга чейин көптөгөн 3 жылдын аралыгында түрдүү марафондорду уюштуруп келе жатат. Жана бул иш-чаралар кандай деңгээлде, кандай форматта өтөт? Кийинки видео тасмадан көрөлү, андан соң маегибизди улантабыз. Түз эфирде Арена программасы уланууда. Бүгүн биз Кыргызстандагы марафондор тууралуу сөз кылып жатабыз. Бул үчүн Кыргызстанда акыркы 3 жылдан бери бардык марафондорду өткөрүп келе жаткан Nomad Sport коомдук бирикмесинин коомчулук менен байланыш адиси Айгерим Моношбекованы конокко чакырганбыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Жогоруда биз видео тасмадан кандайдыр кайсы бир деңгээлде марафондордун кандай деңгээлде өтүп жаткандыгын көрө алдык. Сөзсүз түрдө ар бир катышуучунун өзгөчө маанайын, өзгөчө атмосфераны байкасак болот. Мындан улам жыл сайын дагы катышуучулардын саны көбөйүп жатат. Тарыхына кайрылсак, биринчи жолу биринчи чуркоодо 160 гана адам катышкан болсо, Ак Элбирсти Сактайлы марафонунда 4000ге чукул адам катышкан. Жана өзгөчө Кыргызстандын тарыхында эң чоң марафон болуп калды десек болот. Эми дал ушул Nomad Sporттун буга чейинки уюштурган мелдештерине кыскача токтололу. Жаз деми марафону бул жылы 3-чү жолу өткөрүлдү. Дал ушул марафон кандай деңгээлде өткөрүлөт жана байге фонддору кандай болот, кимдер тарабынан демөөрчүлүк кылынат? Толук аты бул Бакай банк жаз деми деп аталат. Анткени биздин айтып кетчү спонсорубуз бул Бакай банк. Бул жылы буюрса 23 августта буюрса баардыгы жакшы болсо 4-чү жолу өткөзүлөт. Башкы байгеси 3 жылдан бери 190 000 түзүп атат. Жана биринчи, экинчи орунга келгендер керек болсо 15 000, 10 000 сом, ушундай 5 000 сомдой акча алышат да. Жана биз эң башкы нерсе, биз көбүнчө сүйүүчүлөр менен иштейбиз да. Биз профессионалдарга мындай шарттар түзүп бербейбиз. Биз
бардык сүйүүчүлөргө мындай ушундай шарт түзүүгө аракет кылабыз да. Жана биринчи орунга келгендер булардын баары баары тең сүйүүчүлөр. Жана аларга мисалы 10 000 сом, 5 000 сом алуу өтө эле чоң бир байге деп айтсак болот да. Жаз демини биз 4 жыл ошо буюрса өткөзөбүз. Ал деген апрелдин эң башкы даталарында өткөзүлөт. 5-6 же канчанчы апрелдерде. Быйыл өткөзө албай калдык, бирок буюрса жайкы версиясы деп буюрса жаз деминде өткөзгөн август айына буюрса. Ооба. Жогоруда да айтып өттүк, ак илбиристи сактайлы марафону жогорку деңгээлде өттү. Чет өлкөдөн дагы катышуучулардын саны көп болду. Жана ак илбиристи сактайлы марафону дагы жыл сайын уланабы же бир эле жолку өткөрүлдүбү? Сөзсүз. Бул мындай айтканда туризмде өтө популярдуу болгону визитный карточка деп койсок болот да, мындай марафон жагынан. Анткени мисалы Кыргызстанда, эгемендүү Кыргызстанда Бишкек шаарынын башкы көчөлөрүндө бирде жолу мындай жарым марафон өткөзүлгөн эмес да. Көптөгөн шаардын тургундары билишет, жолдор жабылып, кандайдыр бир ыңгайсыз шарттарды түзүп койдук. Бирок бул бир керек болсо 3 эле саат өттү, бирок 4000ден ашык адам кандайдыр жакшы бир жагымдуу маанай алышты, медаль алышты. Жана эң башкы нерсе ак илбиристи сактоо мындай идеясына өзүнүн салымын кошту. Анткени марафонго катышуу бул бекер нерсе эмес да. Катышуу үчүн адам акча бериш керек. Жана ак илбиристи сактоо эмесинде биз жарым акчасын атайын фондко бөлдүк. Жана азыр деле ал иш токтоп калды. Буюрса бардыгы жакшы мындай жайма-жай ордуна келгенде биздин Аларча заповеднигинде бизде билебиз ак илбиристер бар. Жана аларды кароо, жана аларды байкоо максатында атайын камералар болот. Фото-ловушка деп коет, капкандары. Ошолорду мисалы Германиядан сатып келишет. Жана буюрса биз 40ка жетиштүү ушундай штукту сатып, буюрса ак илбиристи сактоо фондуна эмеп беребиз. Берилет, э? Берилет, сөзсүз. Сөзсүз түрдө дал ушул марафондон түшкөн каражат ак илбиристи сактоого өзгөчө жардам тийгизет деген ишеничтебиз. Дал ушул эле марафонго токтолсок, чет өлкөдөн, Украинадан, Белоруссиядан, көптөгөн өлкөлөрдөн, Казакстандан өзгөчө көп катышуучулар келишти. Жана чет өлкө жөөгүлүктөрдү бул марафонго катыштырууда, аларды тартууда кандай иш-аракеттер көрүлөт? Эң биринчи бул башкы байге. Мындай профессионалдуу спортчулар келип мындай атмосфера үчүн же кандайдыр бир географиялык жер үчүн мындай келип чуркашпайт да. Алар үчүн бул жумуш. Жана жумушта кайсыл жерде көбүрөөк мындай акча болсо, ошол жака келгенге аракет кылышат да. Анан ошондуктан биз жалгыз эле Кыргызстанда дүңгүрөбөй эле бардык Центральный Азия боюнча дүңгүрөш үчүн биз чоң акчалай байгени койгонбуз. $45,000. Алар ошол спортсмендер арасында бөлүнгөн. Жана биринчи орунга украиналык спортсмен келген. Жана кыздар арасында биздин жараныбыз кыргызстандык Мария Карабицкая кыздар арасында биринчи орунга келип, жана башкы байгени алып кетти. Сөз түрдө дал ушул марафондо бир гана Карабицкая эмес, андан тышкары Гүлшанай биздин белгилүү Гүлшанай Сатарова аттуу биздин жөөгүлүгүбүз дагы, ошол эле Дарья Маслова дагы мындан тышкары көптөгөн Адилет Жоламанов сыяктуу жөөгүлүктөрүбүз алдыңкы орундарды ээлеп келишкен. Сөз түрдө алар Гүлшанай Сатарованын дагы айткан маегинде мындай деп айткан жайы бар, дал ушул марафондордогу каражаттарга байланыштуу да катышып калдым деген сөз бар да. Жакшы. Кошумчалайсызбы? Ооба, анткени эркектер арасында бизде өтө эле белгилүү Адилет Кыштакбеков бар. Буюрса жакшы эмелерди көрсөтүп атат, буюрса Олимпиадада көрүү мүмкүнчүлүк бар. Жана андан сырткары Илья Тяпкин деп Кыргызстандын мындай айтканда эмесин. Эң алдыңкы жөөгүлүктөрү катышып келет. Алар да ошо катышып, бирок кандайдыр балким ден соолугуна жараштуу же трассага жараштуу, бирок биринчи орунга келе албай калышты да.
Чет өлкөлүк спортчулардан кайсы өлкөнүн жөөгүлүктөрү көбүрөөк келди жана жалпы эсепте канча өлкөнүн жарандары келишкен? Биз санаганда 18 өлкөдөн катышуучулар катталган. Бул Индиядан, Турциядан, Франциядан, Англиядан, Россия, Казакстан, Өзбекстан, албетте биздин кошуна өлкөлөрдөн келишти. Бирок эң жакшы бир нерсе көргөнүбүз бул Казакстандан. Казакстанда мындай айтканда марафон жүрүшү өтө эле өнүккөн. Аякта марафон 8 жылдан ашык өткөзүлүп келатат. Атайын Алматы марафонунун өтө эле белгилүү марафону бар. Ал деле кайрымдуулук максатында өткөзүлөт. Аякта мисалы 17 000 адам катышат да. Бирок мындай бир көрсөткүчкө алар мындай 8 жылда келишти да. Анан албетте Казакстанда андай чуркоочулар көп да. Анан биринчи жолу кандайдыр бир 30% түздү го ошо Акылбирске катышкан Казакстанда казак биздин эмелер Жарандар көп келишти. Алар келип чуркап кетишти. Сөзсүз түрдө марафонго катышыш үчүн алдын ала кайсы бир деңгээлде даярдыктарды өткөрүш керек. Мисалы, ошол эле эң аз километрден башташ керек да. Анан даярдыкты кантип жүргүзүш керек? Бир марафонго жөн эле спорт сүйүүчүсү катышам десе, кантип даярданыш керек? Эми өзүмдүн тажрыйбама мындай токтоло кетсек, биринчиден өзүңө мындай максат коюш керексиң да. Эмнеге чуркайм? Анткени жөн эле эшикке чыгып чуркай бергенден мындай максат жок болсо, адам буга кызыгын бат эле жоготот да. Мисалы, мен 21 километрди канча бир саатта чуркайм деп өзүнө максат койгондо, демек бардык машыгуусу ошого мындай арналып, өз күчүн ошол жака жумшайт да. Анан кантип башташ керек? Биринчи чуркап баштагандар башкаларды көрүп, аябай эле скорость берип, ар кандай жерде чуркап баштай беришет да. Жана ой, тиги 5 километр чуркап атса, мен анда 10 километр чуркаш керекмин деп баштай берет да. Бирок антип баштаса бул өтө эле өкүнүчтүү. Анткени биринчи ошентип чуркаганда ден соолугуна бир зыян келтириши мүмкүн да, травма алыпчы. Ошондуктан биринчи эч качан чуркабаса адам биринчи сыртка чыгып, жөн эле басып, жөөлөтчү, 1 километр, 2 километр. Андан кийин бир жумадан кийин көнүп калгандан кийин 1 километр, 2 километр, 3 километр күндөн күнгө аздан көбөйтүп, ошентип мындай бир эмеге жетсе болот да. Жана машыкканда биринчи кезекте жанда жүргөн адамдарда аябай жакшы стимул, мотивация берет да. Ошон үчүн Бишкекте азыр көптөгөн немелер, коомдор уюштурулуп, клубтар пайда болуп атышат. Аякта жаңы эле чуркап келаткан, көптөн бери чуркап жүргөн адамдар бар. Аякка кошулуп, кошо машыгып, жана алардан керек болсо керектүү болгон маалыматтарды билип, керек болсо мисалы кандай кийим, бут кийимди тандаш керек да. Көбүнчөсүндө мисалы чуркаганда жөнөкөй эле бир эмени алып алышат да. Бирок асфальтта чуркаганда мындай бут кийимге өтө эле көңүл буруш керек. Жана атайын магазиндерге барып, атайын эмелер, радистер менен маектешип, сүйлөшүп, анан сатып алган жакшы да. Анткени ар бир адамдын физиологиясы башкача. Жана ошого жарашыктуу ушундай бут кийим алыш керек. Бирок мындай спортко кызыкса, ушундай аспекттен башташ керек да. Бут кийим жана машыгуу жана жанда жүргөн адамдар жана ошолордун баары пайда болгондон кийин буюрса марафондорго да катышып, керек болсо ультрамарафондорго да катышып, жакшы бир жетишкендиктерге жетип баштайт да. Сөзсүз түрдө биздин бардык марафонго катышууну каалаган жарандарыбыз дал ушундай даярдыктарды эске алып, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап, өздөрүн даярдап туруп, анан марафондордо чуркашат деген ишеничтебиз. Эми Номад спорт бирикмеси бир гана чуркагандан тышкары сууда сүзүү, ошондой эле вело жарыш боюнча дагы түрдө эң мыкты иш-чараларды өткөрүп келе жатат. Анын арасында Ысык көлдө өткөрүлгөн Swim Challenge аттуу иш-чарасы өзгөчө Кыргызстанда талкууга алып келди, көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Ал тургай дал ушул иш-чарада биздин белгилүү инсандарыбыз да катышып келе жатат. Анан сууда сүзүү жарышы канча убакыттан бери өткөрүлүүдө жана канча аралыкта бир өткөрүлүп турат же сезонго жараша өткөрүлөбү? Бул биринчиден көлдүн эмесине жараша. Кышында аякта өтө эле оор, өтө албайсың. Жана буюрса август, июльдарда кичине тынчып калат да көл, анан жылып калат. Анан
ошондуктан ошол жактан биз ушундай эми даталарды белгилейбиз да. Жана бул swim challenge жөн эле келгиле көлдөн өткөзөбүз деп чыгып калган эмес. Биринчиден көп эле билет болуш керек, кыргыздардын уламышы бар тор айгыр жөнүндө. Көлдүн жээгинде айыл бар болчу, аякта Бакыт деген бала бар болчу, кичинекей. Анан ата энеси кайтыш болуп, анда жалгыз эле ат калат да. Анан бирок ал атты багып, аябай жакшы эметип, анан чын эле айылдагы баардык жарыштарда биринчи келип баштайт да. Анан көзү өтүп, башка бир хан көрүп калат жана аны алып кетип калат да. Бирок ал качып кете берет да. Анан эмне кылалы деп, анан көлдүн аркы өзүнө алып кетип калат да. Бирок ат ошончо Бакытка жакын болгондуктан, ага берилгендиктен ошо көлдөн сүзүп өтөт да. Көлдөн сүзүп өтүп, Тор айгыр деген атайын айыл бар, балыкчы жакта. Ошол жака Бакытка келип, анан өзүнүн жанын берет да. Бирок эң башкысы мындай эркинге чыгып, Бакыттын өзүнө келген да деген ошондой уламыш бар. Анан ошондуктан биздин жарандар, четки жарандар Тор айгырдын аркасынан мындай айтканда көлдөн сүзүп өтүп, бул өтө бир жакшы мындай жарыш деп ойлосок болот да. Ошол максат менен биз өткөзүп баштадык. Быйыл буюрса 4-жылы өткөзүлөт. Жана көбүнчөсү Россиядан, Казакстандан жана биздин жарандар өткөзүп жүрөт. Жана сиз өзүңүз айтып кеткендей, өтө эле белгилүү, анткени биздин депутаттар Бакыт Турузбеков деп бар. Ал бир эмес 2 жолу сүзүп чыкты, сүзүп өттү. Жана Темир Сариев ал дагы былтыр өтүп, ушундай swim challenge сүзүүчүсү мындай намына жетти да. Дал ушул жарышта эң көп канча катышуучу болгон жана бул жакта дагы байге коюлабы жана катышуучулар кантип катыша алса болот? Биринчиден бул жарыш эмес, ошондуктан аякта байге каралган эмес, орундар да каралган эмес. Биринчи келеби, экинчи келеби, акыркы келеби. Ооба. Аякта эң башкысы ар бир адамдын өзүнүн убактысы маанилүү да. Анан биринчи келди, экинчи келди, аларды биз айырмалап мындай эмелерди, байгелерди эметпейбиз да. Мындай челлендж дегенде адам өзүнө кандайдыр бир эме вызов эметет да. Чакырык таштайт. Ооба. Чакырык таштайт, ошо чакырыктан өтүш керек да. Эң көп бул былтыр болду. 23 катышуучу катышты. Бирок 23-төн баары жеткен жок. Орто жолдон ден соолугуна жараштуу, же кандайдыр даярдык жетишпей калгандыктанбы, жарым жолдон кандай чыкканга мындай аргасыз болду да. Жана бирок 18 катышуучу финишке жетип, анан бизде атайын статуэткалар болот аттын түзүлүшүндө, жана ошондой статуэтканы берип, swim challenge кандай десем, сүзүүчүнүн намысын берип, баары менен коштоштук. Дал ушул иш-чара бул жолу өткөрүү планда барбы же болбосо кандай болуп атат? Планда бар, 2 августта буюрса өткөзүлөт. Бирок азыркы башкы суроо бизде анткени көп чет өлкөдөн келе турчу жарандар бар. Алар катталган, бул керек болсо Великобританиядан 2 жаран, Казакстандан, Россиядан жазылгандар бар да. Анан буюрса ишенебиз, абал түзөлүп, турукташып, алар да келип, ким максат койсо быйыл ошо swim challenge'да буюрса 14 километр, аны айтып кетпептин, 14 километр бул 5 саат, 6 сааттай көлдөн сүзүп өтүшөт буюрса. Сөз түрдө бул иш-чарадагы алдыңкы абал турукташкандан кийин ишке ашат деген ишеничтебиз. Азыр болсо дал ушул бүгүнкү күндө 17-июнда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп өткөн маанилүү спорттук окуялар менен кийинки материалдан таанышалы, андан соң маегибизди улантабыз. Бизде конокто Nomad спорт коомдук бирикмесинин коомчулук менен байланыш адиси Айгерим Моношбекова конокто. Бүгүн биз Кыргызстандагы марафондор туурасында сөз кылып жатабыз. Жогоруда дагы белгилеп өткөндөй, Кыргызстанда акыркы учурда марафондордо чуркаган жаштар, улуу муундагы адамдар көбөйүүдө. Бул өтө жакшы көрүнүш, жана алдыда дагы Соңкөл ультрамарафон өткөрүлгөнү жатат. Мына ушуга улай биз марафонго кантип катышса болот жана кандай даярдыктарды көрүш керек, дал ушул темаларда сөз кылып жатабыз. Буга чейин биз Nomad коомдук бирикмесинин
сууда сүзүү боюнча жана ультрамарафондорун кеп кылдык. Азыр болсо 3-чү бир багыты болгон вело жарышка бир аз токтололу. Вело жарыш боюнча кайсы иш-чаралар өткөрүлгөн жана кайсы иш-чара эң көп болгон катышуучулардын саны боюнча? Негизи мындай айтканда марафонго көп адам катышат да, анткени марафонго катышканда жалгыз эле бут кийим кийип эле чуркап кете бересиң да. Вело жарышта болгондо албетте мындай темир досуң болуш керек, ал велосипед ал деген көп кишиде жок. Анан бирок ага карабастан биз бул жакты өнүктүрүүбүз келет, бул жак бизге жагат жана азыр эле көрүп калдык, бул карантин менен байланыштуу көптөгөн адамдар велосипедке түшүп жаңы бир жашоо башталды да. Бирок ошо менен бирге биз канчанчы 8-чи жолу күзүндө жана жазында вело жарыш уюштурабыз. Аты разделка деп коет. Аякта ар бир каалоочу катыша алат да. Бирок ал менен бирге атайын биз аякта да профессионалдар жана жөнөкөй сүйлөчүлөр деп өзүнчө бөлүп коебуз. Жана велосипеддин түрлөрү болот да. Шоссе деп коет, атайын жалгыз гана асфальтта жүрчү жана тоодо тебилчү МТБ деп коет. Анан аларды атайын бөлүп коебуз да. Билебиз, мисалы биздин иш-чарабыз Казакстанда керек болсо өткөзүлбөйт. Жана жыл сайын биздин атайын катышуучулар бар. Жыл сайын катышып келаткан Казакстандын жарандары күндө сурап турушат, быйыл болбойбу деп, анан келип атайын өзүнүн командасы менен мындай жакшы бир маанайда келип катышып кетет да. Эң көп мурда жылы 150 катышуучу келип катышып кеткен. Эң да жакшы көрүнүш кыздар арасында да өтө популярдуу болуп, кыздар дагы аябай немеге кызыгып катышып баштады ошол эмеге жарышка. Эми бул жылдын эсебинен Номад спорттун дагы кандай марафондорду, дагы кандай иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатат? Биз деген бул жылга өтө дегенде чоң масштабтуу пландарыбыз бар болчу, бирок болбой калды. Анткени мисалы Акыл бирси сактайлы марафону биз кайра наркы жылга жылдырдык. Бизде да атайын кечки марафон деп коет. Жайдын ысыгында мисалы эртең менен чуркаганга мындай сүйүүчүлөргө мындай жагымсыз келет. Ошондуктан кечинде мындай салкын жел уруп атканда ошондо биз атайын кечки марафон деп өткөзүп жүрөбүз. Ал деле 3-чү жолу өткөзүлмөк, бирок аны дагы жылдырганга туура келди наркы жылга. Жана андан сырткары ультрамарафон өткөзмөк, биз аны дагы биз четке кылып, анын ордуна мисалы Соңкөлдү чыгарып чыктык. Буюрса Соңкөлдө ультра марафонду чуркашса болот. Бирок андан сырткары айта кетчү, бул Соңкөл болот, жана Swim Challenge болот. Анан буюрса 23 августта Бакайбанк Жаздеми жарым марафон өтөт. Бул Бишкек шаарынын Аскаташ деген жери бар, комплекси, ошол жакта өткөзүлөт. Жана буюрса күзүндө жана айтып кеткендей вело жарыш сөзсүз түрдө өткөзүлөт, разделка деп. Жана каалоочулар болсо, сүйүүчүлөр болсо биздин сайтка кирип бардык иш-чаралар жөнүндө толук маалымат алып жаза алса болот да. Сөзсүз түрдө бул маалыматтар биздин бардык марафонго катышам деп даярданып же болбосо качан булар марафонун уюштурат деп өзгөчө кызыгып жаткандарга жакшы бир маалымат болду деген ишеничтебиз. Бул маекти башынан баштап Соңкөл ультрамарафонуна деги эле Номад спорттун бардык иш-чараларын арнадык. Эми кайрадан Соңкөл марафонуна, ультрамарафонуна кайрылсак, биздин катышуучуларыбыз азыркы учурда каттоо жүрүп жатыптыр. Жалпы катышуучуларды марафонго чакырып өтсөңүз болот. Кантип катталышат жана кимге кайрылышат? Биринчи кезекте айта кетчү нерсе, бул Соңкөл өтө эле керемет жер. Барып катышпаса деле Соңкөлдү көрүп, суусун колуңузду салып, жаратылышка суктанып келсеңиз болот да. Көптөгөн турлар өткөзүп турат. Биз деле ошондой тур өткөзүп атабыз, бирок бул тур менен бирге мындай айтканда вело жарыш, ультрамарафон жана чуркоону бириктирдик. Албетте ультрамарафонго катышканга балким даярдыгыңыз жетишпейт. Ошондуктан 5 же 21 километрге жазылып, мындай десем, жөө барып эле мындай жеңил эле катышып кетсеңиз болот да. Айта кетчү нерсе, баасы азыр 1,5 миң сом. Аякка албетте кимдер билбесе
медаль атайын медаль берилет, атайын номерок берилет, жана сиздин убактыңызды карап чыгарып берүү үчүн атайын хронометраж берилет. Жана албетте чуркап атканда тамак ашта керек, ал тамак аштагы ошол эменин басына кирет да. Жана көптөгөн да мындай маалымат сиздерге керек болсо, айта кеткендей эле сайтка кирип же биздин телефондорго чалып көптөгөн маалыматты билип алсаңыз болот да. Чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгайын деп калды. Жалпы ультрамарафон туурасында маек берип, кеңири биздин көрүүчүлөргө жакшы маалымат бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда Номад спорт бирикмеси Кыргызстандагы марафондун өнүгүшүнү, анын ичинде вело жарыштын, суудагы жарыштын, ошондой эле чуркоонун өнүгүшүнө салым кошуп жүрө берсин. Сизге акырында эркин микрофон узаталы, кыскача токтолуп кетиңиз. Эмне деп айтып кетсем, спорт албетте адамдарга ден соолук берет, бирок бүгүнкү күндө көргөндө жалгыз эле ден соолук жагынан эмес, өзүңүзгө максат коюп ага жетүүгө мындай сиздин эмеңизди, мүнөзүңүздү, характериңизди мындай чындап берет да. Ошон үчүн сиз болбосоңуз жакындарыңызды чакырып, жана бизде дагы атайын балдар үчүн балдар чуркоосу да уюштурулуп келатат. Жана 3 жаштан өйдө болсо балдар деле катышып, кичинекей кезинен бери ошо спортко кызыгып, спорт менен машыгып келсе, жалгыз эле биз үчүн эмес, өлкөбүз үчүн жакшы болот деп ойлойм. Ошондуктан спортту кандай түрүн тандасаңыз, жалгыз эле айтып кетпейм, бул чуркоо, велоспорт, сүзүү болобу, башка да спорт түрлөрү болот. Ошол спорт бирөөсүн тандап, ошол менен алектенип, машыгып, ден соолугуңузду чындап, жана өзүңүздүн маанайыңызды да көтөрүп жүрүңүздөр. Чоң рахмат, сизге алдыдагы иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Дал ушул марафондор жогорку деңгээлде, жакшы бир деңгээлде өтсүн деген ишеничте бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эске салсак, бүгүн биз Кыргызстандагы марафондор жалпы эле чуркоо боюнча сөз кылдык. Дал ушул мелдештерди уюштуруп келген Номад спорт коомдук бирикмесинин коомчулук менен байланыш адиси Айгерим Моношбекова бизде конокто болду. Дагы бир жолу эскертип өтсөк, 16-18 июль күндөрү Соң көлдө атайын ультра марафон өткөрүлөт. Эгерде сиз дагы катышкыңыз келсе, атайын дал ушул бирикменин социалдык тармактагы баракчаларына кайрылып жазылсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү эфирди мен Айзинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча бар болуңуздар, ден соолукта болуңуз.